Абсамат Масалиев атындагы орто мектеп коңшу Тажикстан Республикасы менен чектешип турган айылда жайгашкан. Аталган билим уя өткөн жылы элеттиктерди кубантып, заманбап типте курулуп пайдаланууга берилди. Курулуш 2021-жылдын май айында башталып, аз убакыттын ичинде бүткөрүлгөн. Жаңы мектеп салуу чек арадагы элдин көп жылдан бери көтөрүп келген маселеси болгон. Биз бул маселени көтөрбөгөн жерибиз болгон жок. Ким президент болбосун, ким депутат болбосун, ким министр болбосун, бүт кайрылып келгенбиз. Мен өзүм деле толтура жол кайрылганмын. Мектептин директорлору кайрылган, элдери кайрылган, бизге бир стандарттуу мектеп керек. Биздин мурдагы мектебибиз ашар жолу менен салынган мектеп болгон. Окуучулардын талабына жооп бербейт эле. Бул мектеп түшүп калышына биз өтө ыраазыбыз. Ата-эне катары, ушул айылдын тургуну катары, Карабай кеңешинин депутаты катары миңден бир ыраазыбыз. Себеби бул Садыр Нургунчевичтин түздөн түз тапшырмасы. Чек арада турабыз. Биздин айылдан Тажикстан менен чектешпиз. Бизде чоң өткөрүү пункту, кызыл белек өткөрүү пункту бөлүп турат. Чындыгында мындай болгон эмес биздин эмебизде. Өтө ыраазыбыз. Мектеп бардык шарты менен заманбап типте курулган. 2 кабаттан туруп 275 орунга ылайыкташкан. 7 ай аралыгында бүткөрүлүп, мамлекеттик бюджеттен 75 миллион сом каржыланган. Мына кабинеттерибиз ар бири бардыгы жарыктандыруусу жакшы. Анан мына химия кабинетибизде мындай өзүнүн керектүү шаймандары менен курулган. Буга дагы балдардын баягы кызыгуусу артып, мындай химияга кызыгуу күч алып атат да. Анан мындай класстар дагы өтөдө физика, биология, аларда да бүт лабораториялар менен кошо салынган. Заманбап деген эми ушундай баягы актовый залдар бар, жана китепканабыз бар, спортзал бар. Спортзалдын ар бир балдар, кыздар чечинчүү, кийинчүү жерлери бар. Ал жерде ар биринде душу, санузелдери бар, ал жакта дагы. Компьютерный классыбыз бар, ал жерде дагы заманбап акыркы немедеги компьютерлер коюлган. Эми ушул мамлекетибиз жана президентибиз баш болуп ушинтип билимге көңүл бурулуп атканы сезилип турат. Эми мына мугалимдердин айлыктарын да көтөрдү. Эми берде мугалимдерден эми бир гана билим сапат керек. Ошого умтулушубуз керек. Баткен районунун Кызылбел айылы Тажикстан Республикасы менен чектешкен. Буга чейинки мектеп 1974-жылы салынгандыктан эскилиги жеткен. Аны менен катар аймакта күн сайын элдин саны көбөйүп, мектепке болгон муктаждыкты жараткан. Буга чейин эски мектепте 800 окуучу 3 мөөнөт менен билим алып келишкен. Учурда бардык шарты менен курулган заманбап мектеп чек арадагы айылдарга болгон камкордук экенин айтат айыл башчы Абдулла Исаков. Жакынкы жылдарда ушул Баткен районуна караштуу Кызылбел айылына президенттин көңүл бөлгөнү өтө бизге маанилүү болду. Мынтип 2021-жылы ушул мектеп башталып, жакынкы бир жылга жетпей бүттү. Заманбап мектеп бүтүп, айылдын, элинин, мугалимдердин, окуучулардын маанайы өтө жакшы болуп, бардыгы кубанып, кубанычын бирге бөлүшүп дегендей. Себеби бизге 50 жылдан бери ушул айылдын түптөлгөнүгө 50 жыл болгон болсо, 50 жылдан бери эч бир социалдык объектилер курулган эмес да. Ички жолдорубуз бүтүп, бул дагы бүт болсо ошо президентибиздин бизге ушул көңүл бургандыгы жакшы болду да. 2021-жылы. Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2021-жылы республикалык бюджеттин эсебинен 23 социалдык объекттин курулушу жана капиталдык оңдоп түзөөсү бүткөрүлгөн. Анын ичинен 13 мектеп, 2 бала бакча, 2 саламаттык сактоо объектиси, 1 маданият объектиси, 1 стадион, 1 таза суу менен камсыздоо объектиси жана 3 башка объекттер кирген. Ушул объектилерге жалпысынан 2021-жылга 505 миллиондон ашуун акча каражаты сарпталды. Өзүңүздөр билесиздер, 2021-жылдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы каргашалуу окуядан кийин биздин 8 социалдык маданий объектилерибиз жабыркаган. Булар
мектеп, бала бакча, анан саламаттык сактоо мекемеси. Белгилей кетсек, капиталдык салымдар беренеси боюнча 2021 жылы республикалык бюджеттен 46 социалдык объектине курууга жана капиталдык оңдоп түзүүгө 505,9 миллион сом каржыланган. Азыркы учурда 2022 жылдын объекттеринин тизмесине биринчи этап боюнча Баткен облусунда 36 социалдык объект кирди. Анын ичинде 21 капиталдык курулуш объекттери, 7 капиталдык оңдоп түзүү объекттери жана 8 таза суу менен камсыздоо объекттери бар. Бүгүнкү күндө курулушка жана капиталдык оңдоп түзүүгө 48,9 миллион сом суммасында каржылуу ачылды. Регионалдык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 7 объектте курулуш монтаждоо иштери жана 9 объект боюнча долбоорлоо иштери жүргүзүлүүдө. Мингүл Көчөрова, Арыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.